Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биринчиден сиздерди келе жаткан мамлекеттик тил майрамы менен куттуктайм. Кечиресиз, кичине толкундонуп атам. Биринчиден дагы мени чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ушул мүмкүнчүлүк бергениңиздерге чоң рахмат. Өз оюмду айтайын. Менин тажрыйбам көрсөткөндө көп адамдардын кыргыз тилин билгиси келет. Көп билбеген адамдардын ошо кыргыз тилин билгиси келет, ошол адамдар менин курстарыма келишет. Анан дагы мен кыргыз тилин өзүм сабак берем. Мен өз методикамды таптым, программаны таптым. Мен методикам негизи билесиздерби, мен өз курстарымды пандемия учурунан баштадым. Анткени ошо пандемия учурларда көп адамдардын кыйынчылыктары бар болчу. Кыргыз тилин кыйналып, кыргыз тилин билбей, мен өзүм ошо маселени чечем деп кыргыз тилинен сабак бере баштадым. Анан ошо кыргыз тилин билбеген адамдар келишип эле алар кыргыз тилин жаттап атышат. Мен ошол өзүм ошол маселени чечким келип атат. Анан биз өзүбүз көбүрөөк кыргызча сүйлөшүбүз керек. Эмнеге? Анткени көп адамдардын практика алгысы келет. Ошо сиздерге бир өтүнүчүм бар. Ким кыргыз тилин билбегендерге ошо практика силер берсеңер, ошо практиканы көбүрөөк сүйлөшсөңөр, ошол чоң жардам болот биздин Кыргызстаныбызга. Сиздерден деле бир дагы өтүнүчүм бар. Сиздер кыргыз тилде көбүрөөк сүйлөшсөңөр башка улуттун өкүлдөрүнө, ошондо сиздерден дагы чоң жардам болот. Болду, ошол эле айткан сөзүм. Дагы Чаңар Акаевка чоң ыраазычылык билдирем. Мени чакырганыңыздарга чоң рахмат. Дагы бир жолу келе жаткан мамлекеттик тил майрамы менен куттуктайм сиздерди, кыргыз элим.